Эми мен кеңешип көрөйүнчү деген кийинки каршы суроо. Мына могу жерде сүрөттө көрүп турасыз, ты ходил в туалет дейт аялы. Ну да десе. А ты перед этим мог со мной посоветоваться? Мое мнение для тебя хоть что-то значит вообще дейт. Мына сонун сүрөт экен. Анча-мынча бул сүрөттү да көчүрүп алсаңыз болот. Мындай анча-мынча досторуңуз сураса, юмор катары тааныш. Сиздин эми юморуңузду түшүнчү адамдарга ушул сүрөттү да колдонсоңуз болот экен. Мен кеңешип көрөйүнчү. Посоветоваться деп жазсаңыз, Яндекске ушул сүрөт чыгат. Макул кеңешип көрүңүз. Кеңешип кеткен бармак урбайт демекчи, бул туура эле. Бир суроо берсем болобу дейт экенбиз. Сиз үйгө барып атаңыз менен кеңешейин деп атасызбы? Же апаңыз мененби деп сурайт экенсиз. Анан сурагандан кийин атаңыз ишкерби же айлыкка иштейби, кандай кайсы тармакта иштейт деп сурайт экенбиз. Жооп бергенден кийин ал тармактык маркетингде иштеп ийгиликке жеткенби же бул тармакта иштеген эмеспи деп сурайт экенбиз. Жоопту алгандан кийин түшүнүктүү, рахмат дейт экенбиз да. Мисалы сиз кулинардык мектепте окуйм деп атасыз да. Ата энеңиз менен кеңешкениңиз туура болобу же кулинардык ишке окуп үйрөнүп алгандардан сураганыңыз туура болобу деп сурайт экенбиз. Сураганда ал, конечно, кулинардык мектепте окугандардан сураган туура болот. Себеби алар уже окуп атат, алар уже үйрөндү. Өзгөчө окуп бүткөндөрдөн сурасак эң туура болот десек, ооба, конечно дейт. Дегенден кийин дагы бир мисал, сиз чет тилин окуйм деп атасыз. Ата энеңиз менен кеңешкениңиз туура болобу же ошондой чет тилин окуп үйрөнүп алгандардан сураганыңыз туура болобу десек, дагы жооп берет. Анан жооп бергенден кийин мисалы бетти туура кароо боюнча сулуулук тармакта иштеген адамдан кеңеш сураган туура болобу же сантехниктен сураган туура болобу же юристтен сураган туура болобу деп жылмайып карайт экенсиз. Карагандан кийин ал, конечно, сулуулук тармакта иштеген адамдан сураган туура болот дегенден кийин эмнеге деп сурайсыз. Сураганда ал эми өз ишин жакшы билет да, ал бул тармакта иштейт да десе, ооба, туура айтасыз, бул профессионал жиадист деп айтат экенсиз. Алар ушул сиз кылсамбы деген ишти жасап көргөн, ушул жолду басып өткөн да, ошочу. Бул тармакта иштей берип уже бул теманы өтө жакшы билишет да. Ошондуктан алардын кеңеши туура кеңеш десек болот. А так биз көчөдө өтүп кетаткан адамдан сурасак деле өзүнүн кеңешин бере берет, туурабы? Кеңеш бул дүйнөдө эң арзан товар экен да. Хоть вообще бул тармакка тиешеси жок адамдан сурасаңыз да кеңешин бере берет, ал мен билбейм дебейт көбүнчөчү. Андыктан сиз кеңеш сураганда тандап сураганыңыз туура болот экен да өзүчү. Сиздин атаңыз бизнес клубунда тармактык маркетингде күчтүү адис деп айта аласызбы деп сурайт экенсиз. Дегенде албетте жок дейт. Эми алардан кеңеш сурап жатып, ушуну эске алып коюшту унутпаңыз деп айтат экенбиз да. Андыктан ушуну айтып коеюн деген, ушуну дайым эске алыңыз дейт экенбиз. Кстати, айтып кетчү нерсе, мен жолдошум же апам же кимдир бирөө деп айтат экенсиз. Башында койчу несерьезный иш дедиле дейсиз. Мен алар бул бизнести билбегенден кийин, алар мен болбогондон кийин, алардын кеңеши 100% туура деп ким айта алат деп өзүмө ушундай сөз айттым да. В конце концов мен бул жөнүндө толук маалымат алдым. Алар болсо маалымат алган жок. Бул боюнча мен видеолорду көрүп чыктым. Бул боюнча мен иштеп ийгиликке жеткендердин видеолорун көрдүм. Анан жашоо меники да деп өзүмө айттым. Мен жашоомду алар куруп бермек беле. Мен өзүм акча таап, өзүм ийгиликке жетсем гана өзүм кызыккан, өзүм каалаган нерселерди ала алам. Анан аларга шылтап коюп, өзүм коркуп жатсам, алар кылба деди деп өзүмдү алдаганда эмне пайда чыгат деп анан баштадым да. Азыр ошол жолдошум же апам же кимдир бирөө колдоп калды. Менде биринчи ийгиликтер пайда болгондо өзгөчө дейт деп жооп бересиз. Анан алар деле биз буга жакшы мамиле кылып, жакшы жагын айтып берсек, көп каршы боло беришпейт экен. Же барып акырындык менен көнө баштайт экен ошого. Анан сиз бул ишти жамандай берсеңиз, алардын деле пикири жаман болуп калат да. Кой иштебей койчу анда дешет, Сиз үйгө дайым жакшы маанай менен барып, өзүңүздүн ишиңизде мына позитивдүү жагын карап, а так ар бир иште кыйынчылык жактар болот, ар бир иште сыноолор болот, ар бир иште үйлөнгүчө кыйын болот. Ошол убакта сиз позитивдүү настрой менен иштеп турсаңыз, сиздин тааныштарыңыз, жакындарыңыз сизди колдой баштайт. Тескерисинче сиз негативдүү жактарын гана көрүп, чарчап, жаман ой менен, жаман маанай менен келсеңиз үйгө, анда алар албетте бул жаман иш окшойт деп сизди тескерисинче отговор кыла баштайт да, бул иштен тарта баштайт. Ошондо бул жерде биздин жакындарыбыздын кеңеши же ою дайым биздин өзүбүздөн болот экен да. Анан чынында эле мына ушуну эсиңизге эске алып коесуз, жашоо сиздики. Эртең келечекте ошол сизге кеңеш берген адам да эч убакта сизди багып бербейт. Сиздин чөнтөгүңүзгө акча салып бербейт, Алар болгондо кеңеш берип коет. А жашоо сиздики, жашаш сиздики, сиз жашашыңыз керек болот. Андыктан бул жерде сиз өзүңүз гана чечим кабыл алсаңыз бул туура экен да. Бирөөнүн кеңешин болгону угуп коет экенбиз, а так ойлонгондо өзүбүз ойлонушубуз керек экен. Кийинки каршы суроо, бул несерьезный иш, эл эмне дейт деген ошого каршы суроолорду айтат, Туура түшүнөм сизди. Эмнегедир кээ бир адамдар ушинтип ойлошот. Бир суроо берсем болобу? Кандай деп ойлойсуз? Элдин көпчүлүктүн ою дайыма эле туура боло береби же адашкан учурда көп эле болобу деп сурайсыз, Кимдир бирөө адашкан учур көп эле болот, байкайм дейт. Кимдир бирөө жок, эл эми туура айтат да деген сөз айтат, Эгерде эл туура айтат десе, мен сизди туура түшүнөм, туура айтып атасыз. Бир притча айтып кетсем деп туруп притча айтып берет экенсиз. Эгерде эл адашкан учурлар көп эле болот десе, эң туура айтасыз. Мен да ошого кошулам. Сизге бир притча айтып кетейин бул боюнча деп туруп притча айтып берет экенбиз, Мына эки адам, аялы менен күйөө, эшекти минип алып кетип атса, бир убакта элдер көрүп калат экен дагы. Мынча жиндилер булар, эшегин аябайт, булар злой экен, эшегин вообще ойлобойт экен. Карасаң, эшек өлөйүн деп калып, экөө минип алып өлтүрүп коет булар эшегин дейт экен.
коянда түшүп алайлы деп туруп аял аркасынан түшүп алат экен. Аял аркасында түшүп минип кетип атса бир убакта. Могу эгоист кишини карасаң, аялын вообще ойлобойт экен. Өзү отуруп алыпты, дагы аялы байкуш жөө кетип атат дейт экен. Десе андан кийин ке алмашып алайлы деп алмашып алат экен. Аял алдыда минип кетип атса, күйөө аркасында кетип атса, карасаң аял минип алыптыр, могу подкаблучник кишини карасаң, аял минип кетип атат. Аял башкарат окшойт үйүндө дейт экен. Андан кийин экөөсү түшүп алайлычы деп элдин оюн мына эске алып түшүп алат экен. Түшүп алып кетип атса бир убакта, могу экөөң карасаң жинди экен. Эшек миништи билбейт окшойт бул акмактар дейт экен. Булар эже эшегин колдонушту билбейт экен. Мен ошо эшек болгондо мен минет элем. Булар жиндиге окшоп жөө басып кетет экен деп ушинтип сөз кылат экен да. Ошон үчүн мына сүрөттүн эң акырында турат, не пытайся угодить всем дейт. Будь собой дейт. Мына жашоо сиздики, элдин оюн угам десеңиз, башка бирөөнүн оюн угам десеңиз, алар түшүнүп түшүнбөй эле сөз кыла берет. Сиз кандай ситуациядасыз, кандай абалдасыз, эмне үчүн бул ишти жасап атасыз, эмне үчүн сиз бул ишке кириштиңиз, аны алар билбейт. Билбей туруп бирок сөз кыла берет. Андыктан сиз элдин оюн угам десеңиз арам өлөсүз. Бул боюнча мына жанагы окуяны айтып берсеңиз болот. Менин жолдошум апам башында койчу несерьезно иштеди эле. Мен алар бул бизнести билбегенден кийин, алар мен болбогондон кийин алардын кеңеши 100% туура деп ким айта алат деп ушул окуяны жана мен айтып бердим го буга чейин каршы жолдо. Ошону айтып берет экенсиз да. В конце концов мен бул жөнүндө толук маалымат алдым. Алар болсо маалымат алган жок. Мен видеолорду көрүп чыктым. Мен негизинен кимдер ийгиликке жетти, кайсы адамдар ийгиликке жетти, муну да көрдүм. Алар көргөн жок деп өзүңүз натыйжа чыгарсаңыз болот экен да. Анан негизи мына жашоо сиздики. Несерьезно иштегендер сизди чет өлкөгө путевка алып бере алабы деп суроо берсеңиз болот экен. Жооп бергенден кийин Фабелик золотой директорлорго акысыз саякат берет. Директорлор болсо өздөрү тапкан акчасына бара алат деп жооп берет экенсиз. Жана бул боюнча айтып бере баштасаңыз болот экен. Анан дагы бир притча айтып берсеңиз болот экен. Психологдор айткан экен, бир нерсе айтып кетсем сизге деп туруп, 20 жашында адамдар мен жөнүндө башкалар эмне деп ойлойт экен деп кабатыр болушат экен да. Бул эмне деп ойлойт экен, бул эмне деп ойлойт экен деп кабатыр боло беришет экен өздөрүнчө. 40 жашында бир нерсени түшүнөт экен. Мне наплевать на других, мне кормить семью, мен өз максаттарым бар, мен элдин оюн ойлобойм мындан кийин деп ошондой пикирге келишет экен да, ошол ойго келишет экен. Жашоодо көрүп. 60 жашында түшүнөт экен, башкалар чынында биз менен иши да жок экенин түшүнөт экен да, 60 жашында. Орусча айтканда, они понимают, что это другим наплевать на нас деген түшүнөт экен. Чынында башкалар не до нас экен да, өзүнүн жашоосу менен болот экен, анча-мынча бизди эстеп коет экен. Ошону түшүнөт экенбиз. Ошон үчүн психологдор эң туура ушул изилдөөнү туура жүргүзгөн экен. Сиз 60ка чыкпай эле азыр эле түшүнүп алсаңыз болот экен. Элге чынында сиздин жашооңузга наплевать экен да. Алардын өзүнүн и так проблемалары жетишип атат, ошол проблемаларын чечип алса сүйүнмөк алар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, башкалардын ой пикири тез өзгөрүп турат. Ийгиликке жеткениңизде сыйлап түшүнүп калышат да. А ийгиликке жеткениңизче сизди ар нерсе деп айтышат, ар нерсе деп шылдыңдашат. Көбүнчө ар нерсе деп түшүнүшпөйт да алар. Алар өздөрү корккон үчүн, өздөрү ушул ишти жасагандан уялган үчүн, же корккон үчүн, же колуман келбей калабы деп корккон үчүн сизге ар кандай сөздөрдү айтат экен да. Бул жерде өзүндө болуп аткан проблеманы сиздин мойнуңузга мингизип коет экен. Ошон үчүн элдин оюн угам десеңиз, арам өлүшүңүз мүмкүн. Бул нерсе дайыма эсиңизде болсун деп жооп берсек болот экен. Деп туруп андан кийин дароо сиз ошол сиз сунуш кылып аткан бизнестеги нерселерге көңүл бурат экенсиз. Мисалы үчүн мына бул жерде ушундай айлыкка чыкса болот деп айта баштасаңыз болот экен. Же болбосо дагы башка суроолорун сурап жооп бере баштасаңыз болот экен.